Саламатсыңар урматтуу мекендештер. Ушу мен бүгүнкү күндө 5 май бүгүн Конституция күнү экен. Кыргыз элимди ушу Конституция күнү менен куттуктап кетет элем. Арыбагыла, ар дайым бакубат жашоодо жашагыла деп айтып кетмекчимин. Ошо элет көйгөй коомдук бирикменин негизгиси максаттарын жана кандай иштерди алып барыш керек, ошо тренинг өтүп кетейин деп силерге видео ролик тарттым. Урматтуу тайпа, урматтуу мүчөлөр, элет көйгөй коомдук бирикмени эмне үчүн биз түздүк? 22 октябрь 2015 жылы Минюсттан өтүп, ошо официалдык бланкасы болсун, жана ошондой официалдык печати болсун деп бийлик менен карапайым элдин ортосунда тыгыз байланыш жана ошондой эле көпүрө болуш үчүн. Эмнегедир Министерство здравоохранения болобу, Министерство образования болобу, хоть кандай министрликтер болсо дагы кыргыз эли негизгиси ошол жактан өтө албайт экен. Ошол себептен биз ушул министрликтерге жамаат менен барып кайрылуу максатында ушул элет көйгөй коомдук бирикмени түзгөнбүз. Элет көйгөй коомдук бирикменин мүчөсү ким боло алат? Бул карапайым эл боло алат. Анан бул коомго киргенден кийин WhatsApp группаларда кадимкидей иштерди жүргүзө берет. Негизгиси бул эчтеке деле акча коробойт, айлык төлөнбөйт. Жалаң ушул WhatsApp менен жана интернет колдонгонду билсе, ошол WhatsApp менен иштелет. Биздин формалдуу негизгиси официалдуу бланкыбыз бар. Ошо менен кат кайрылуу жазып жана видео протоколду YouTube'га кирип, ошонун ссылкасы менен иштейбиз. Бизде эч качан мындай айтканда бюрократия же болбосо көз боёмчулук же болбосо кандайдыр бир туура эмес иштер болбош керек. Ар бир айылда кураторлор WhatsApp группаларды ачат айылдардан. Ошолордо кураторлор иштейт. Алар эмне кылат? Алар деген айылдын жакыр үй бүлөлөрүн, жетим жесирлерин жана ошондой эле толук жетим жакыр үй бүлөлөрүнүн тизмесин алып алат. Ошондой эле ошол айылдын суу маселеси же болбосо жер маселеси болобу, же болбосо мектеп маселеси болобу, садик маселеси болобу жамаат менен көтөрөт. Жамаат менен видео протокол жана ошондой эле ошол жакта өтүп аткан жанагындай сходторду тартып видеодон ар кимдин сөзүн, ой пикирин айтып эмеге ушул биздин WhatsApp'тарга жиберсе болот. Негизгиси эң глобалдык маселе бул окууга өтүш. Толук жетимдерди негизгиси мамлекет деңгээликте 100% жанагындай контрагын төлөбөй окуганга мүмкүнчүлүк бар. Эмнегедир негизгиси маслакраттын жанагындай коррупционерлердин балдары ошого кирип кетет дагы эмесин төлөбөй деле окугандар бар. Ошон үчүн мен ойлойм, эгерде мисалы үчүн бардыгы ачык айкын болсо, ошолорго барса болот. Ошондо айыл өкмөттөн эле ходатайство жаздырасыңар, акыркы ортодан тапшырган балын аласыңар дагы ошо направление менен барып окуу жайга тапшырсаңар болот. Биз ушу министрликтерден образованияга жазганбыз 7 дуан боюнча. Анан ошондой бизге жооп келген. Ошол направление менен барса, негизгиси бюджетке өтсө болот. Мен көпчүлүк убакытта ушул премьер-министрден жана президенттен суранып жазганда өзүнүн шыгы бар, окууга муктаж жана ошондой эле окуйм деген балдарды окутуш керек депчи. Бюджетке окутуп эле кадимкидей Министерство образования жактан негизгиси ушул здравоохранение, мединституттун негизгиси контрактный основасы бир 100 миңге чейин барып калат экен да. Анан бизден быйылкы ушул медиктердин дефицитин өзүңөр көрүп атасыңар. Кандай деңгээлде медиктердин эмеси билим деңгээли кандай экенин да көрүп атасыңар. Ошон үчүн мен ушу Сооронбай Шариповичтен жалпы силердин атыңардан жана өзүңөрдүн дагы ошо сураныч ар бир айылдан ким кааласа ошол видео обращение кылса, анан YouTube'га салып бизге обращение кылса, биз ошолорду дагы мындай айтканда түздөн түз президентке жеткизип берет элек. Негизгиси бизде деген коррупция болбош керек. Бизде деген жанагындай алдамчылык болбош керек. Мен сулуу, мен улуу деген болбош керек. Бизде баары бир текши. Жана ошондой эле ортомчулар болбош керек. Мен сенин балаңды окууга өткөрүп берем же болбосо теңдейм. Бизде WhatsApp'тарда ачык айкын обращение, ачык айкын кайрылуу, ошондой эле баардык нерсенин барысы ачык айкын болот. Любой нерсени талап кыларда видео протокол жана кайрылуу. Жанагындай эгерде жеке кайрылуулар болсо 4 экземпляр
копия кылып баардыгын документтерди жана өзүңдүн атыңан кайрылууну жазып туруп, арызды жазып туруп, заказной письмо менен ошол элет көйгөй коомдук бирикменин мүчөсү болом деп жиберип ийишиңер керек. Анда ящикке салып атканда бизге катка сүрөткө тартып туруп анан жиберишиңер керек. Негизгиси төрайымдар өздөрүнүн мойнуна алышат. Алар ошол силердин атыңардан областтын тең төрайымы катары катты жазып кайрылууну кетире алат. Президентке, жогорку кеңешке жана правительствого. Урматтуу тайпа, негизгиси чечилбеген маселе жок. Баардык нерсенин башы чечилет. Баардык мыйзамдуу жолдор менен. Ошондо биз тайпаларга конституциянын беренелерин силерге берип атабыз. Ошол беренелердин баарысын силер жатка билишиңер керек. Жана ошондой эле эгерде бир муштун биримдикте, ынтымакта, урушпай, талашпай көп нерсени жасаса болот. Биз уже силерге тастыктап берип атабыз. Канчалык деңгээлде ушунун баарысын ишке ашырса болот. Биздин мамлекетте азыр биз ошо Сооронбай Шариповичтин саясатын колдойбуз. Эмне себептен? Анткени карапайым элге жагымдуу болуп атат. Балдардын укугун коргош үчүн негизгиси эң биринчи эненин укугу жана ата эненин укугун колдош керек болот. Эгерде кордоп отурсаң, баланын укугун кантип колдойсуң? Ошон үчүн урматтуу тайпа, бул мен бүгүн 5 май Алыйкулова Марипа Мухамбетовна силерге кайрылып атам. Ушул записти мүмкүнчүлүк менен аябай кунтукууга угасыңар деген ойдомун. Рахмат.